Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кезектеги физика теле сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эклиптика жана жылдык параллакс деп аталат. Сабактын жүрүшүндө күндүн көзгө көрүнгөн кыймылы боюнча кеңири түшүнүк аласыңар. Эклиптика деген эмне экенин билесиңер жана жердин күндүн айлануусуна карата далилдер менен таанышасыңар. Эсиңерде болсо, биз мурунку сабакта жердин өз огунун тегерегинде айлануусу боюнча эки далилди айттык элек. Бүгүн болсо ошол жердин күндү айлануусу боюнча далилдерге топтолобуз. Жана мында дагы биз силер менен эки далилдүү фактыларды карайбыз. Анын биринчиси эклиптика деп аталат, экинчиси параллакс түшүнүктөрү. Дегиле эклиптика дегенибиз эмне? Анда эмесе биринчи түшүнүккө кайрылалы. Мына асман сферасын карап көрөлү. Асман сферасында кандай тегиздиктер жана кандай сызыктар жайгашкан? Булар эң биринчиси эле асман экватору деп аталган. Дүйнө огуна перпендикуляр жайгашкан жана ошол асман сферасын так экватордон кесип өткөн тегиздик жана ошол тегиздикти чектеген сызык асман экватору деп аталат. Андан кийинкиси албетте дүйнөнүн түндүк жана түштүк уюлдарын бириктирген дүйнө огу. Андан соң асман экваторуна кандайдыр бир бурч менен жаткан күндүн бир жылдык кыймылынын жолун көрсөткөн эклиптика сызыгы. Ал эми ошол эклиптика сызыгы менен чектелген тегиздикти эклиптика тегиздиги деп айтат экенбиз балдар. Мына силер көрүп тургандай демек кызыл сызыгыбыз бул асман экватору, дүйнө огу, эклиптика сызыгы, жашыл сызыгыбыз. Ал эми эклиптика тегиздиги менен асман экваторунун сызыгы чектеген тегиздиктин ортосундагы бурч силер көргөндөй 23,5 градуска барабар. Ал эми ошол эклиптика тегиздигине перпендикуляр жаткан түз сызык эклиптика огу деп аталат балдар. Эми дегиле эклиптика дегенибиз эмне экен? Демек балдар, асман сферасы боюнча бир жыл ичинде кыймылга келе турган эң чоң тегерек эклиптика же эклиптика тегиздиги деп аталат. Мурунку сабактарда да айтып кеттик элек. Демек бул күндүн кыймылындагы топ жылдыздары, булар зодиакалдык топ жылдыз деп айтканбыз. Башкача айтканда, күндүн бир жылдык асман сферасындагы кыймылында ал ошол 12 айда, ар бир айда бир топ жылдыздын тушунан өтөт дегенбиз. Мына ошол топ жылдыздар 12 топ жылдызы зодиакалдык топ жылдызы деп аталып, жана ошол топ жылдыздардын тушунда төрөлгөн балдарды тиешелүү түрдө гороскоп же болбосо жылдыз төлгөдөн ошол топ жылдызга тиешелүү деп айтып коебуз дагы. Анан ошол боюнча жылдыз төлгөлөрдү дагы окуп билип жүрөбүз. Бирок чындыгында күн кыймылга келбейт экен бул жерде. Бул жерде жердин күндө айланган кыймылында эле мына силер көрүп тургандай ошол күндүн тушундагы топ жылдыз. Ал эми жер айланып атканда күндөн күн айланып аткандай болуп көрүнөт ошол топ жылдыздарды өткөндөй болуп, бирок чындыгында бул ушул жердин күндү айлануусунун бирден бир далили болуп саналат экен балдар. Азыр болсо ушул эклиптика жөнүндө, дегиле эклиптика сызыгы жана эклиптика тегиздиги деген эмне деген суроого жооп берүү үчүн дагы төмөндөгү видео тасмага кайрылалы. Андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Жердеги бир жыл жердин күндү толук бир айлануусу менен ченелет. Бирок кызыгы, жер бир жылда күндү айланган траекториясы боюнча экинчи жолу өтпөйт. Ар бир айланууда траектория өзгөрүп турат. Анда биз жыл кайсы жерден башталып, кайдан бүтөөрүн кантип билебиз? Биринчиден, сидерикалык мезгил деп аталган убакыт бирдиги кабыл алынган. Сидерикалык мезгил бул топ жылдыздарга салыштырмалуу жердин күндү толук бир айланып чыгуусуна кеткен убакытты белгилешкен. Жерден караганда орбитадагы кыймылдан күндүн бир жыл ичинде зодиак топ жылдыздары аркылуу
жымып жүрүп олтургандыгын байкоого болот. Күндүн бул траекториясы эклиптика деп, ал эми ошол траектория менен чектелген тегиздик эклиптика тегиздиги деп аталат. Жана качан күн өзүнүн баштапкы ордуна келгенде бир сидерикалык жыл өттү деп айтабыз. Бирок күн чыгып турганда анын артындагы топ жылдыздарды байкоо мүмкүн эмес. Ал үчүн эгер сиз ар бир таңды жылдыздарга байкоо жүргүзүү менен атырсаңыз, мындай жылдык өзгөрүү кыймылын байкай аласыз. Мисалга, күнүгө таңында чыгып жаткан жылдыздар дайыма бирдей эмес. Аны сиз 1-2 жума аралыгында байкасаңыз болот. Ушундай жол менен бир жыл убактысында 365 күн, 6 саат, 9 минута жана 10 секунда бар экендиги так аныкталды. Мына ушул байкоолордун негизинде жер күндүн айланасында айлана тургандыгын далилдеген жыйынтык алынды. Мына балдар, демек эклиптика жана эклиптика сызыгы, эклиптика тегиздиги жөнүндө мен оюмча жакшы эле түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Эми ушул асман сферасындагы күндүн эклиптика сызыгы боюнча жылуусундагы координаттарын карап көрөлүчү. Деги эле күндүн экватордук координаттары жылдыздардан айырмаланып, тез өзгөрүлүп турат. Мисалга, мына бул чекитте 22 июнь убакыты туура келет дагы жайкы күн токтолуу деп аталат. Башкача айтканда, бул чекитте биз билгендей эң узак күн жана эң кыска түн болот. Андан кийин 22 июньдан өткөндөн кийин кайрадан күн кыскара баштайт дагы, түн узара баштайт. Ал эми 23 сентябрга келгенде күзгү күн токтолуу деп аталат дагы, күзгү күн түн теңелүү. 23 сентябрда 21 мартка окшоп күзгү күн түн теңелүү болот экен балдар. Башкача айтканда 23 сентябрь күнү күндүн узактыгы түндүн узактыгына барабар болот. Андан кийинки чекит кышкы күн токтолуу деп аталат дагы, ал 22 декабрь күнүнө туш келет. Башкача айтканда, бул күнү эң узак түн жана эң кыска күн орун алат. Андан ары, албетте, биз абдан жакшы көрүп майрамдаган Ноорuz майрамы 21 марттагы жазгы күн токтолууга туура келет. 21 март күнү 23 сентябрдагыдай эле күн түн теңелүүчү убакыт. Башкача айтканда, күндүн узактыгы түндүн узактыгына барабар болот. Ал эми күндүн ушул аралыктардагы горизонттогу абалын карап көрө турган болсок, мынакей 22 июньда эң узак күн, жайкы күн токтолууда күндүн горизонттогу абалына байкоо жүргүзүп көрүлдү. Ал эми так ортосунда болсо 23 сентябрь күзгү күн токтолууда жана 21 март жазгы күн токтолууда горизонттогу абалы мынакей ушундай болот. Ал эми горизонтко эң жакынкы жайгашкан абалы 22 декабрда, башкача айтканда, кышкы күн токтолууда болот. Андан кийин кышкы күн токтолуудан өткөндөн кийин албетте түн кыскара баштайт дагы, күн узара баштайт. Ошону менен бирге күндүн горизонттогу абалы дагы улам жогорулай баштайт. 21 мартка келгенде так ортосуна жетип, андан ары да жогорулап туруп, 22 июньда кайра эң жогорку чекиттен орун алат экен. Ал эми 22 июньдан өткөндө кайрадан анын горизонттогу абалы албетте төмөн көздөй түшө баштайт. Мына балдар, демек менин оюмча эклиптика деген эмне жана ушул күндүн асман экваторундагы координаталар жөнүндө жакшы эле түшүнүк алдыңар деп ойлойм. Анда ушул айтылгандарды кичине бышыктоо максатында 1-2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүл бурам. Эклиптика огу менен дүйнө огу түзгөн бурч канчага барабар? Биринчи 90 градус, экинчи 5,6 градус, үчүнчү 22,4 градус, төртүнчү 23,5 градус. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте туура жооп 23,5 градуска барабар экендигин жогоруда айтып кеттик. Кийинки суроо.
21 март Ноорuz майрамында жазгы күн токтолуу болуп, күн менен түн теңелет. Экинчи күн түн теңелүү кайсы мезгилге туура келет? Биринчи жай мезгилине 22 июнга, экинчи кыш мезгилине 22 декабрга, үчүнчү күз мезгилинде 23 сентябрга, төртүнчүсү болсо экинчи күн түн теңелүү болбойт. Кана? Мен оюнча бул суроого эле туура жооп бердиңер болуш керек. Албетте, экинчи күн түн теңелүү 23 сентябрга туура келет экен дагы. Ал күзгү күн токтолуу деп аталат, балдар. Сабагыбызды андан ары уланталы. Демек, жердин күндү айланышына болгон далилдин дагы экинчи ыкмасы болгон параллакс түшүнүгү менен таанышалы. Деги эле параллакс деген үйсү эмне экен, балдар? Негизи жердин күндү айланышы боюнча эң биринчи божомолдорун жана теориясын польшалык окумуштуу Николай Коперник өзүнүн эмгектеринде калтырып кеткен. Бирок ага чейин эле жердин күндү айланарын байыркы грек окумуштуусу 2000 жыл мурда Аристотель ушул жылдыздык жана суткалык параллакстын жардамы менен далилдеп көрсөтүп кеткен экен. Демек, параллакс деген үйсү эмне? Параллакс түшүнүгүн түшүнөрдөн мурун мындай тажрыйбага көңүл бөлүп көрөлү. Мисалы, каалагандай бир предметти алып, көзүңөрдөн кандайдыр бир аралыкта жайгаштыргыла. Эми бир көзүңөрдү жаап предметти карагыла, кайсы жерде турат анын абалын аныктап койгула. Мисалга, көрүү чекити А чекитинен көрүп атсак, анда биз көк жылдызчаны, башкача айтканда объекти көк чакмакта көрөбүз. Ал эми көрүү чекити Б чекитинен көрөт болсок, же болбосо экинчи көзүбүздү жаап көрсөк, анда биз объектти кайра кызыл чакмакта көрөбүз. Мына балдар, ушул экөөнүн ортосундагы, башкача айтканда биздин көзүбүздүн аралыгындагы эки көзүбүздү улам бирин жаап көргөндөгү объекттин жылышкан аралыгы ушул параллакс деп аталат. Ушул параллаксты колдонуп, объекттерге чейинки, башкача айтканда эки көзүбүздүн ортосунда аралыкты билип, биз ал объекттин кандай аралыкта тургандыгын аныктасак болот экен. Ошондой эле ушул параллакстык ортосундагы көрүү бурчун аныктоо менен объектке чейинки аралыкты аныктасак болот экен, балдар. Параллакстык кубулуш бинокулярдык же болбосо стереоскопикалык көрүүдө биздин көзүбүз мынакей ушундай стереоскопиялык көрүүнү камсыз кылат экен. Башкача айтканда биз эки көзүбүз менен тең бирдей көрөбүз. Бирок биринчи бир көзүбүз менен көргөндө ал объектибиз бир жерде жайгашат, экинчи көзүбүз менен көргөндө экинчи жерге жайгашып, жылышып калганын билебиз. Ал эми эки көзүбүз менен бирдей көрсөк, бул стереоскопикалык көрүү деп аталат дагы. Биздин аң сезимибиз объекттин жайгашкан ордун так көрсөтүп берет. Ал эми ушундай бинокулярдык же болбосо стереоскопиялык көрүүгө арналып 3D көз айнектер кеңири колдонушка ээ экен. Мисалы, 3D кинотеатрларынан көргөнбүз, эки айнеги эки башка түстө болот дагы. 3D фильмди биз көлөмдүү көрө алабыз. Мына ушунун баарысы демек бинокулярдык же болбосо стереоскопикалык көрүү кубулушуна же параллакстык кубулушка негизделген экен, балдар. Ушуга негизделип стереоскопиялык сүрөттөрдү дагы билебиз. Мисалы, момундай болгон сүрөттөрдү кандайдыр бир аралыктан көпкө чейин карап турсаңар, ал сүрөттөрдөн көлөмдүү кандайдыр бир фигураны же болбосо кандайдыр бир сүрөттөлүштү көрө аласыңар. Бул дагы ошол биздин көзүбүздүн көрүүсүндөгү параллакстык жылышууга негизделген. Эми параллакс деген үйсү эмне экен? Параллакс бул грек сөзү которгондо алмаштыруу же кезектешүү дегенди түшүндүрөт. Байкоочунун турган жерине жараша алыскы фонго салыштырмалуу объекттин көзгө көрүнгөн ордунун өзгөрүшү параллакс деп аталат, балдар. Мисалга, алыскы жылдызды мисалы жерде туруп байкоо жүргүзгөндө мына биринчи жердин күндү айлануудагы бир чекиттен жүргүзүп, ал эми күндү айланып келип жарым жылдан кийин же болбосо 6 айдан кийин ошол мурунку чекитке жараша карама каршы багытта жайгашат.
ошол жерден кайра жарык чыгаруучуга байкоо жүргүзүп жана ушул эки чекиттин ортосундагы бурчту билүү менен ошондой эле жердин орбитасынын диаметрин билүү менен биз жарык чыгаруучуга чейинки аралыкты аныктап алсак болот экен балдар. Негизи параллакс астрономияда жана геодезияда абдан кеңири колдонулат. Ошондой эле астрономияда параллакстын суткалык жана жылдык деген эки түрү колдонулат. Суткалык параллакста силер көрүп тургандай бир чекитибиз бул жердин борбору болот дагы, экинчи чекитибиз жердин бетиндеги кандайдыр бир чекит. Мына ошол эки чекиттин ортосундагы бурчту аныктоо менен жана жердин радиусун билүү менен биз жарык чыгаруучуга чейинки аралыкты аныктап алсак болот экен. Демек, бир эле жарык чыгаруучуга жердин бетиндеги чекиттен жана анын борборунан болгон байкоо багытынын айырмасы суткалык параллакс деп аталат. Ал эми экинчиси болсо бул жылдык параллакс деп атабыз. Демек, объектиге же жарык чыгаруучуга карата байкоо багытынын өзгөрүшү бул жерде жердин борборунан жана бетине чейинки чекитте эмес, жердин күндө айлануусу менен байланышкан. Башкача айтканда, жердин орбитасынын эки чекитинен жүргүзүлгөн байкоо жүргүзүүдөгү жылышуу. Мына ушул суткалык жана жылдык параллакстын жардамы менен жылдыздарга чейинки аралык аныкталат. Негизи жылдык параллакс жылдыздарга чейинки аралыктын көрсөткүчү болуп саналат. Жылдык параллаксты бурч боюнча секунда менен аныкташат. 1 секунда 1 парсекке барабар. Ал эми 1 парсекибиз узундук бирдигинде бере турган болсок, ал 3 көбөйтүлгөн 10-16 метр узундукка барабар. Демек, эгерде параллакс секунда менен бериле турган болсо, аны оңой эле парсекке айландырып, жана аны менен биз ошол жарык чыгаруучуга чейинки аралыкты аныктап алсак болот экен балдар. Демек, 1 секундабыз 1 парсекке барабар экен. Мисалга, бизге эң жакын жайлашкан Прокси Центавра жылдызынын параллаксы 0 болжол менен 10-7 жана плюс-минус 0,10 секундага барабар. Демек, аралыкты оңой эле аныктасак болот. Аралыгыбыз 1,3 парсекке барабар экен. Ал эми 1 парсек биз билгендей 3 көбөйтүлгөн 10-16 метрге барабар дегенбиз. Эми көбөйтсөңөр ошол 3 көбөйтүлгөн 10-16 метрди 1,3кө силер ошол Прокси Центаврага чейинки аралыкты таап алсаңар болот экен балдар. Ошондой эле параллаксты аныктоо үчүн албетте бурчту ченөөчү ар кандай түзүлүштөр менен колдонобуз. Мисалы, мына бул жердеги 1 градусубуз 60 минутка барабар экен. Ал эми 1 минута 60 секундага барабар. Ошондо көргүлөчү балдар. Демек, жылдыздык параллакстар өтө эле кичине бурч менен ченелет. Анткени секунда менен берилип атат. Мына мисалы транспортердеги 1 бөлүктү 1 градус деп алсак, ошол 1 градусубуз 60 минутаны түзөт. Ал эми ошол 60 минутаны түзгөн 1 градусту дагы 60ка бөлө турган болсок, башкача айтканда 1 минутаны 60ка бөлсөк, ошо 60 секунда. Демек, ошол 1 минуттан 60ка бөлгөндөгү 1 бөлүгү 1 секунданы түзөт. Ал эми параллакс 0,7 секунда дегенибиз бул өтө эле кичинекей бурч, бирок ошол кичинекей бурчтагы аныктап алуу менен жылдыздарга чейинки аралыктагы так аныкталат экен балдар. Эми балдар, ушул айтылгандарды дагы бышыктоо максатында дагы бир 2 суроого жооп берели дагы, андан кийин сабагыбызды жыйынтыктайлы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Жылдыздарга чейинки аралыкты аныктоодо кайсы параллакс колдонулат? Биринчи суткалык параллакс, экинчи жылдыздык параллакс, үчүнчү кылымдык, төртүнчү күндүк. Албетте, бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Туура жооп жылдыздык параллакс колдонулат экен. Кийинкиси жылдык параллаксы 0,12 секунда болгон жылдызга чейинки аралык парсек менен эсептегенде канчага барабар болот? 0,12 парсек. Экинчиси 27,1 парсек, үчүнчүсү 8,33 парсек, төртүнчүсү 3,26 парсек. Мен оюмча бул суроого оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте, туура жооп 0,12 парсек. Анткени эмне дедик элек? Албетте 1 секунда 1 парсекке барабар дегенбиз. Анда 0,12 секундабыз, албетте 0,12 парсекке барабар болот экен.
Анда эмес балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз дагы аягына келип жетти окшойт. Сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар, биз силер менен жердин айлануусуна далилдерди карадык. Бул далилдер биринчиден эклиптика тегиздиги жөнүндө түшүнүктөр болду. Жана экинчиси болсо суткалык жана жылдык параллакстагы ушул жердин күндү айлануусунун бирден бир далили боло тургандыгына күбө болдук. Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.